2020 жылдын 25 ноябрында көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин экономика жаатындагы талаш-тартыш маселелерди чечүүчү жогорку арбитраждык, чарбалык, экономикалык жана башка соттордун төрагалар кеңешинин кезектеги 14-отуруму видеоконференция байланыш аркылуу Белоруссиянын Минск шаарында өттү. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрайымы Гүлбара Калиева, ошондой эле жогорку соттун судьясы Дилфуза Боронбаева жана Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин КМШ бөлүмүнүн башчысы Жылдыз Кожобековалар онлайн катышышты. Отурумду аткаруу комитетинин төрагасынын биринчи орун басары КМШнын аткаруучу катчысы Виктор Гуминский ачып, төрагалар кеңешинин ишмердүүлүгүнө токтолду. Катышуучулар КМШга мүчө мамлекеттердин жогорку соттордун төрагаларынын кеңешмесин түзүү туурасында макулдашуунун долбоорун жактырышып, ошондой эле аталган кеңешмеге төрагалык кылуу туурасында маселени талкуулашты. Өз кезегинде Гүлбара Калиева өлкөлөр ортосунда түзүлгөн кызматташтык жана жылуу мамилелер мындан ары дагы өз ара байланыштарды бекемдей тургандыгын ырастады. У нашего совета давняя традиция и история, но сегодня в повестке дня вопрос о его преобразовании. Принимая во внимание сотрудничество и добрые отношения между нашими странами, уверена, что наши по возможности частые встречи принесут положительную динамику наших отношений. В свою очередь хочу отметить, что мы также заинтересованы в укреплении нашего взаимодействия, и по этому вопросу более детально, я думаю, будем при обмене мнений говорить. Спасибо за внимание. Айта кетүүчү жагдай көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин экономика жаатындагы талаш-тартыш маселелерди чечүүчү жогорку арбитраждык, чарбалык, экономикалык жана башка соттордун төрагалар кеңеши буга чейин 13 жолу отурум өткөрүшкөн.